Бул катар тизилген заманбап техникалар Ак Суу районунда түптөлгөн МТСке таандык. Булар азыр Жетөгүз районунун дыйкандарына кызмат көрсөтүүдө. Мындайда айдап себүү кызматтарынын баасы да базар баасынан төмөн болуп, жергиликтүүлөрдүн капчыгына кыйла ыңгайлуу экен. Мындан улам МТСтин кызматына суроо талап өсүп жатканы белгиленди. Базар баасына караганда төмөнүрөөк кылып жатабыз. Мисалы үчүн азыр орто эсеп менен 4000 сомдон болуп атса, биз 3,5-3,5 айдап жатат балдар. Кайсы жерде техника жетишпесе, ошол жака айдап барып, суроо талаптарынын негизинде иш кылып жатабыз. Айыл чарбада эң негизги көйгөй бул жана чачырандай болуп жатпайбы, чачыран дыйкан чарбаларчы. Биз ошолорду айтып атабыз, биригип анан чакырсаңар бизге мындай крупный ири жер болсо бизге жакшы болгон да. Биринчиден майын дагы мына майга күйүүчү майлар кымбат болуп жатат, көрүп атасыздар. Андан кийин убакыттан утуш алат элек да. Ошо барып келген убакытты мына ошо бир жерде айдап салат элек да. Анарбек мырза минтип МТСтин кызматын пайдаланууда. Бул жакшы мүмкүнчүлүк экен дейт. Анткени дыйкан мурда техника табуу кыйын болуп, коңшу айылдардан бери техника жалдап, узун кезек күтүп келгенин айтат. Азыр болсо андай убакерчилик жок. Тургундар керектүү техниканы өз убагында пайдаланып, талаа иштерин ыкчам бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. Жазгы иштер башталып, 2 гектар жерди айдап алдым, Кудай буйрса. Арпа себем, рахмат, ушул техникалар Ак Суудан бери келишип, монтуп мурун кийин баягы трактор күтүп, техника күтүп, ошол мына айдап, түз айдап беришти, Кудай буйрса. Баасы ыңгайлуу, арзаныраак. МТСте азыр 10дон ашык кызматкер элеттиктерге жардам көрсөтүп жатат. Ишканада жалпы 60ка жакын атайын техника бар. Алар Ак Суу, Түп жана Жетөгүз райондорунда кызмат көрсөтөт. Техникалар болсо жаңы, тың экен, күчтүү, айдаганга удобный. Биздин механизаторлордун баары тең, опыттуу, баары тең. Анан ушу өткөрүп берген ар бир техниканын өзүнүн водительдери бар. Ар бирибизге бекитилип берилген, ушунун баары өзүбүз майлап сүттөйбүз, айдоо себесине жардам берип айдап атабыз. Ар кандай болуп калат, эгер чоңураак гектар болсо, узун полилар болсо, бир трактор кижата бир чындап келгенде 10дон ашык гектар айдайт экен да. Эгер могу кыска полилар болсо, ага жетишпей калабыз. Аяк башы бар, разворот, поворот дегендер ушул ичине кармап калат. Белгилей кетсек, аталган станция картошка өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү, өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу жана анын өздүк наркын төмөндөтүү, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык экономикалык абалды жакшыртуу максатында ишке ашырылды. Ал эми МТСти уюштуруу үчүн президенттин фондунан 108 миллион сом бөлүнүп берилген. Айнура Достукбекова, Жолдош Тынчтыкбек уулу, Ысык Көл жаңылыктары.